Японияда кыздарды 30-35 жаштан турмушка берүү бул жөнөкөй гана көрүнүш экен. Ал эми биздин коомчулукта болсо 30-35 жаштан турмушка чыгуу бул терс көз карашты билдирет. Тагыраак айтканда, кеч турмушка чыккан кыздарга коомчулук туура эмес ой пикирди жүргүзүп келишет. Деги эле кыздардын кеч турмушка чыгышы бул тагдырбы же тандообу? Мына ушул суроонун тегерегинде бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө бир нече конокторду чакырганбыз. Аларды чекесинен убакыттын жүрүшүндө чакырып, кызыктуу маек курганга аракет кылабыз. Алгач студиябызга Бек Кынап өнүктүрүү борборунун директору Айгүл Шамшидинованы чакыралы. Бүгүнкү биздин сөз кыла турган тема бул кыздардын кеч турмушка чыгуусу бул тагдырбы же тандообу деген суроонун тегерегинде сөз кылып атабыз да. Эми алгач өзүңүзгө суроо айтайынчы. Ушуну берерден биринчи өзүңүз канча жаштан турмушка чыккансыз? Өзүм 23 жашта турмушка чыккам. Сиздердин учурда ушундай кеч турмушка чыккан кыздар болгонбу? Болгон. Себеби дегенде ар бир адамдын жашоо шартына байланыштуу ар кандай учурларда ар бир кыз баягы айтып коет го, Кудайдын буйругу менен баягы маңдайыма жазган деп кээ бирлер эрте чыгып кеткен, кээ бирлер болсо окуйм, билим алам, карьера кылам деп кеч чыккан. Улуу муундардан угуп калганыңыз барбы? Мурдагы кезде кыздарды канча жаштан турмушка беришчү экен? Азыркыдай бул 30-35 жаштан турмушка чыгуу бар болду экен. Кыздар балакатка жетти деп 9 жаштан 14 жашка чейин берген. Айта кетсек, кыздар балакатка жеткенин билиш үчүн аталарыбыз тебетей менен бир уруп, эсли ошол кыз жыгылбай кала турган болсо, анда бул кызыбыз балакатка жетиптир, турмушка берсек болот деп өздөрү ылайыктап кыздардын бактылуу болуш үчүн 9 жаштан 14 жашка чейин турмушка берген. Ал эми сиздердин бир куракка келеличи. Мына ошол куракта, сиздердин курактарда бир азыркыдай кылып тандап, окуп, анан шашпай, иштеп, анан турмушка чыгайын деген учур болгонбу кеч турмушка чыккан кыздардан? Университетке, институттарга тапшырып, аякта окуп бүтүшүп, карьера кылам деп бир 22-23 жаштарда, даже андан өтүп 30-35 жаштарга чейин кээ бир кыздар турмушка чыкпай калган учурлар да болгон. Эми сиздин оюңузду билеличи, бүгүнкү темага карата бул кеч турмушка чыгуу бул тагдырбы же тандообу? Эки жагы тең бар. Тагдыр деп да айтсак болот, тандоо деп да айтсак болот. Тагдыр деп баягы кээ бир кыздар болсо кулк мүнөзү өтө сабырдуу, токтоо, өздөрүн деген баягы татыктуу эки жакка чыкпай алып жүрүшүп, жаштын кандай өтүп кеткенин билинбей, бул менин тагдырым экен, мен жашым өтүп кетти, мен турмушка чыкпай калдым го деп тагдырына баш ийип отуруп калган кыздар да бар. Тиги тандоо биз сүйлөшүп жүргөндө жигиттер менен или ошол турмушка чыга турган адамга биз эч качан аны сураган эмеспиз. Алардын ата-энесин, үй бүлөсүн, жашоо шартын, кандай кызматта иштегендеринчи. Азыркы жаштар биринчи таанышканда эле деген ошол кыздардын деген мен ушул адам багып кете алабы, ушул адамдын деген тиги жашоо шарты кандай болду экен, ата-энеси ким болуп иштейт болду экен деген ой максаттабы, алар обязательно ата-энеси ким болуп иштерин, ошол баланын деген үй шартын баардыгын сурап билишет. Ал эми кыздардын кеч турмушка чыгуусу бул тагдырбы же тандообу деген суроого дал ушул турмушка чыга элек кыздарды чакырган элек. Мына ушул суроого жооп алыш үчүн андыктан студиябызга тележурналист Марияна Сатаркулованы, ошондой эле актриса Назгүл Эсеналиеваны чакыралы. Турмушка чыга элек бойдо кыз катары айтайын сизге. Ушундай ой пикирлер айтылабы сизге дагы бир? Эмне турмушка чыкпай жүрөсүң деген бир терс көз карашта сөздөр айтылып келеби? Бул сөз айтылып эле жүрөт. Көнүмүш адат деле болуп калды десем болот бул нерсени. Тагдыр эми пока турмушка чыга элекпиз. Сиз кандай ойлойсуз? Сизге да айтылып жүрсө керек. Тагдыр деле дебейм. Анткени кыздын өзүнөн зависит этет ар бир нерсе. Если кааласа эрте турмушка чыгат, каалабаса кеч. Если өзү кандайдыр бир алдына максат коюп, ийгиликтерди ашырам дей турган болсо, анда
ошол ийгиликти багындырып туруп анан турмушка ойлонсо керек. Учурдун талабына ылайык кыздар кеч эле турмушка чыккан жакшыбы же эрте эле турмушка чыккан жакшы? Негизи эрте эле турмушка чыккан жакшы болуш керек деп ойлойм. Анткени баягы жаш кезде көп нерсени билбейт, бизге окшоп тандабайт дегендей. Баягы барган жерине батып, эртерээк бала чакалуу болуп, эрте небере көрүп. Марияна, айтсаңыз, турмушка чыкпай кандай ийгиликтерге жетиштиңиз? Окууну бүттүм, диплом алдым, буюрса анан өзүм сүйгөн кесип менен иштеп атам азыркы учурда. Дал ошол турмушка чыкпай алган кыздар бир балдарды тандап калат, өзгөчө бир майда чүйдөсүнөн бери карап калат деген сөздөр болот эмеспи? Бул чындыкпы? Чындык, бул нерсени жашырып деле кереги жок. Биз чындыгында балдар менен таанышсак, бардык жагын карайбыз. Акыл эсин, жүрүм турумун, сүйлөгөн сөзүнө чейин. Ошол тандаган туура деп ойлойсузбу? Бардык сыпаттарын карап, мындай кемчилиги жок адам болбойт дейт го. Жок, кемчилиги жок адам болбойт, бирок баягы өзүңдүн келечектеги жолдошуңду, жаныңдагы адамды бир башкачараак элестетесиң да, анан көздү жумуп деле тийип алган туура эмес болуш керек деп ойлойм. Бүгүнкү биздин көрсөтүүгө карата дин өкүлдөрү кандай ой пикир билдирет? Мына ушул туурасында билиш үчүн студиябызга Өзбек Ажеш Чотонов келген. Шариаттын негизинде айтыңызчы, кыздарды канча жаштан турмушка узатыш керек? Кыздарды бойго жетери менен бериш керек. Бойго жетери менен деген жанагындай аялдык белгилери келет, ушу жанагы хайыз келип, этеккере келген убакта. Сизге айткым келип атат, бул кыздардын кеч турмушка чыгысы бул тагдырбы же кыздардын тандоосубу? Тандоо эмес, бул эң баштык. Чынында бизде программа жок, кыргыздыкы башында программа жок. Ошо мисалы кыздын эң чоң карьерасы үй бүлө, аял затыныкы. Жакшынакай үй бүлө куруп алуу. Анан бул жөнүндө ойлонбой жок да, баары диплом, карьера, мода, звезда болом деп эле жүр да. Азыр көбү ушундай болуп баратат. Ошо ар кимге сулууланып эле селфи кылып, ошо бүт эркектерди кызыктырып жүрө беришип атат да. Анан кел чык десе, эч ким чыкпайт да. Бир жигит барат, жок, эки жигит барат, жок, 5 жигит барат, жок, эч ким жакпайт да. Анан кийин ошо мына 40ка чыккандан ойлонуп атат, эми чыксамбы деп. Шарият боюнча сурадыңар. Шариятта кыз киши өзүн өзү бакпаш керек. Аял кишини бойго жеткенче кызды ата-эне багат, бойго жеткенден баштап күйөө багат, анан карыганда балдар багат. Азыр кайсы эркек багып атат? Баары деп айтпайм, конечно, анын арасында болуп атпайбы теге үйлөнүп алышат да анан бага алышпай же квартирасын төлөй албай же башкасын бала чакасын бага албай калып, анан аял киши өзү жүгүрүп жана балдарын эле бакмак турсун, ошо эркекти кошуп багып атпайбы аялдарчы, например. Бул нерсеге кандай карайсыз? Ал мында силер сүйөм деп туруп бир жанагындай көчүмпени сүйүп калып эле чыгып атсыңар, ошон үчүн бакпай атат. Силерде ата-энелериңер бергенде мына куда болуп келет, анын куда болуп келгенде багаласыңбы, карайт, нең бар. Жок, ата-энелер болгондо делечи, мисалга алганда, ошол эле баланын ата-энеси болсоң, бир дагы бирөөнүн кызы тың кыз болсо, например, оокат-ашка тың кыз болсо, ошол кызды болсоң алып берели, биздин балабыз ошол кыз оокат кылдырып кетет, ошол кыз багып кетет. Мүмкүн ошондой тың кыз келсе, оокат кылат биздин балабыз деп туруп, баласынын жаман жактарын жашырып туруп, ошол кызды алып берип коет. Кыздын тагдыры эмне болот? Өмүр бою ошол эркекти багып өтөбү? Кыздын атасы да карашты, бул ким деп. Мына ошо куда түшүүдүн секрети дал ушунда да. Ата эки турмушка чыга эле эжеге суроо берейин дедим эле. Бул бир медакадемияда окуган бир профессор эже айтат да, апа да 60-тан өтүп калган ошол апа айтат эме деп. Турмушка чыккан эмес экен. Айтат, ыйлайт дейт да, сабакта отуруп, параларда отуруп аябай ыйлайт дейт. Анан кийин ошо убагында турмушка чыкпай жүрө бериптир мен жумуш деп, ал өзү профессор, кандидат наук, аябай ошо көп сыйлыктардын ээси болгон киши экен да. Анан сиздерде ушинтип тандап жүрүп, максаттарыбыз бар деп атпайсызбы? Анан ошо максаттарыма жетем деп жүрүп, жашоонун эң негизги максаты болгон үй бүлөнү унутуп койбойсузбу? Кудай буйрса биздин келечегибиз алдыда деп ойлойм. Биз жалгыз калбайбыз деп ойлойм. Кудайдан биз деле ошо үй бүлө күтүп, бала чакалуу болуп, бир жакшы күндөрдү өткөрсөк деп тиленип келебиз. Менин суроом бар ушул жака. Мисалы силер кандай ойлойсуңар? Эми 30тан силер кимге тийесиңер?
силер уже чалдарга тийишиңер керек да туура. Кудайдын бир буйругу да, бул биздин турмушка чыкпай жүргөнүбүздө элечи, Кудай биздин бейшенебизге эмнени жазса, ошол нерсени көрөбүз да. Силерге эмне эч ким келген жокпу мага чык деп? Бул неме да? Любой кызга келет да, мага чык деп. Же келбейбиз силерге. Келип аласың, ойноштук эле кете берем. Эмне? Кудай сактасын ал нерседен. Мисалы мен өзүмдү айтайын, мен 20 жашымда мен бир көлдүк жигит менен сүйлөшүп калдым. Мен өзүм Таластан болом. Анан сүйлөшүп калып мен ата-энеме айттым. Ушинтип көлдүк жигит менен сүйлөшүп атам, ошол жака турмушка чыгууну баягы жигит келип менин колумду сураганда мен ата-энемден сурасам, ай ал жак деген алыс экен, көлүңө деген болбойт. Тиги мага уруксат бербей койгон да. Анан эми бул неме да? Тагдыр да. Тагдыр. Памирлик кыргыздар бар, кыздарын 8 жашынан беришет балакатка. Кыз негизи өзү 9 жашынан чыгат эмеспи? 8 жашынан берип коюп деле, мындай телевидениядан деле көргөзүшөт, тартып келишкен атайын. Боюнда бар, ичи жарылып калганда, ал кыздынчы боюнда бар төрөй албай ошондон каза болуп калганда, жаш эле балакатка толду деп берип койгонда туура эмес деп ойлойм. Сиз ушуга кандай карап айта аласыз? Сиз бир мисалды алып келип атып, мына курзага жарылып кетти деп атсыңар. Мына азыр кыздар күйөөгө тийбей эмне болуп атат? Бүт баары жигиттер менен жүрүп атат. Бул деген зина. Бул арам, бул уят. Бул эң жеткен намыссыздык, ата-эненин намысын булгоо. Силер баарыңар ушуну кылып атсыңар. Боюңарга бүтүп аборт кылып атсыңар. Миңдеген кыргыз балдарды өлтүрүп атсыңар. Кыздар, тура эмеспи? Аны эмне ойлойсуңар? Биз ошону айтабыз. Мына боюнда жеткенде бербесеңер, барып жигиттер менен ойноштук атта, барып аборт кылат, көчөгө алып барып тууп алып баланы таштап атат, туалеттерге таштап атат, уят болуп атат, өзүн өзү өлтүрүп атасыңар. Эмне үчүн биз аны келтирбейбиз, мисалы? Сиз эмне бир мисал менен 10 кыздын кылган иши менен болгон жалпы кыргыз кызын булуп атпайсызбы? Ошол сөзүңүз мененчи. Сен бир пример, еще Кыргызстанда эмес, Памирдеги бир кыргызды келтирип атасың, туурабы? А мен бу жерде миңдеген кыздар мына жылына 2000-3000 аборт кылып атсыңар. Ал жерде карган 50-60га чыккан аксакалдар улам кыздан кызды жаш алып атып, аялдары өлө берип, төрөттөн өлө берип, жаш алып атып, улам 5-6 аял алган эркектер бар да ошол жерде мисал. Сен памирликтерди кой, өзүңөрдү карагылачы. Кыргыздар деле ошолордун немесин кийип келе атпайбыз. Бул жерде памирлик кыздардын эрте төрөдөн курсагы жарылып кетти деген сөз болот атат, кеч турмушка чыгып зына кылды деген болот атат деги эле. Ушул кеч турмушка чыгуунун ден соолукка тийгизген таасири кандай? Мына ушул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга гинеколог, акушер жана психолог Гузина Тойболотовнан чакырдык. Кеч турмушка чыгуунун кыздар үчүн тийгизген таасири эмнеде? Оң жана терс таасири мына ушуну айтып өтүңүзчү. Мен тиги кызга абдан кошулам. Ажык айтам, кичине акырыныраак этият болуп сүйлөңүз, потому что бул жерде 5 миллион кыргыз болсо, анын жок дегенде 3 миллиону кыргыздын ыйык чачтуу кызы болот. Илгертен эле илгерки ата-энебиздин жүрүш турушуна карасак, кыздын 40 чачы улук деп эч качан кызга жаман сөз тийгизген эмес. Илгертен эле макал бар: бир чычкак торпок бир айылды булгаптыр деп. Эми бир чычкак торпок үчүн миллиондогон кыргыздын кызына аборт кылдырдыңар, анан жүрөсүңөр, анан ойнош болосуңар деген грубый сөздөрдү айтышты. Мен каалабайт элем бул студияда. Ошон үчүн студия сиздики болсо да кичине мындай сый менен давайте сүйлөшөлүк. Сый менен сүйлөшөлүк. Болокотко 9 жашта келет, жатыны чоңойот, 12 жашта айызы келет, бирок ал кыз эч качан эне болуу касиетине толук жете элек деп эсептейм. Себеби анын денеси даяр болгону менен мээси жете элек. Ал баланын эмне экенин, баланын баркын билеби? Кеч чыккандын зыяны. Биз илгери наша медицина деле, биздин Советтер Союзунун медицинасы деле старая первородящая деп диагноз койчу элек. Карап көрсөк, бул психология жактан такыр эле биз личностуна күнөө келтирет экенбиз да. Анын өз эрки качан чыгыш, качан балалуу болуш, качан бактылуу болуш, ар бир кишинин өзүнүн эрки, өзүнүн тагдырын өзү жасайт. Ошон үчүн 35ке чыгып турмушка чыгам деп, жакшынакай болуп, балалуу болуп, баласын жакшынакай кылып багып жүргөн кыздарыбыз деле толтура. Бирок орточо турмушка чыгыш, мен айтат элем, 20дан 28-30га чейин чыгып төрөп түшүш керек. Кеч турмушка чыгуунун ден соолукка тийгизген таасири деген эле жанагындай төрөбөй калат же сөөк атып калат деген. Эгерде кыз башы болсо, жакшынакай жүрсө, денесин таза кармап жүрсө, хоть 30, хоть 40-ында болсо деле жакшынакай төрөп калат. Сиз как врач катары айтып атасыз да, мен да врачмын да. Мына 13-14-те гормондор уже толот. Жана переходный возраст деп жиндеп атпайбы кыздар? Ата-эненин тарбиясы керек переходный возраст. Жок, переходный возраст карабайт ата-эненин немесинде.
Анда сүт атенеге сөз тийгизип атасыз. Кыз 14-кө чыкканда кулак мурдугер болот, издеген ер болот дейт. Укпайт, ата-энени укпай калат, ата-эне менен кайыш айтат. Эми бар эле эмес да, бир определенный процент болуп атпайбы? Жок, норма гинекологический, сиз мына физиология деген барбы? Бар, бирок Гормон деген физиология барбы? ошондо ата-эне бар да, ата-эне бар, жеңе бар. Мына гинекологдор западный программа менен программа өткөн мээңердин баары. Нормальный кыз 17 уже нормальный болуп калат уже. Жарайт төрөгөнгө. Биз мына денеси чоң аялдардан чоң болот, апасынан да чоң. Сизге бир суроо берейинчи, эми лишний болуп кетет. Сиз кызыңызды эрте турмушка бердим деп бир программада айттыңыз да, ошо кызыңызды күйөө балаңыз багып атабы? Багып атат, эң сонун багып атат. Кыргыздын макалдары бар жакшынакай, отурган кыз ордун табат, ордун тапса да зорун табат деп. Бекер айтылган эмес бул. Ал деле илгертен келинген сөз. Сизге бул өзбек ажынын суроосун сизге берейинчи, ушул кеч турмушка чыгып, депрессияга түшүп кеттим. Ушундай бир сен турмушка чыкпай калдыңбы? Эмне күйөөгө тийбей жүрөсүң деген сөздөрдү угуп, дагы бир чүнчүп кеттим деген кыздар бар. Ушинтип бир психологиялык жактан жабыркашы мүмкүнбү? Жабыркашы мүмкүн, сөйдөн көчөдөн деле айтып берсе, телевизордон деле айтып берсе, жаман кыздарга кошо берсе, анан кийин, конечно, келген эле жерден энеси да эшиктеги жеңеси да кечке айта берсе. Анан, конечно, депрессияга түшөт бөлө киши. Күйөөгө чыкпай эле жүр, карадалы деп. 16 эле карадалы болчу. 16 жашта, Буну мен ойлоп тапкан жокмун. 16 жашта кызын күйөөгө берип жыргап аткан ата-энени көрдүңүзбү? Келиңиз, баласын жетим кылып Айгүлөжөнүн оюн билеличи, ушул жерден бир мурдагы кезде бир айтылып калган экен, азыр бул сөз баягы учурдун талабын алайык бир маани деле берилбей калат да. Карадалы деген сөз эмнеден келип чыккан? Буга өтө маани берчи. Биздин ата-энелерибиз карадалы деп, ошо сен күйөөгө тийбей атасың, сен карадалы болуп үйгө отуруп калдың, сен күйөөгө тийишиң керек деп ошо кыздардын намысын айтчу да. Бүгүнкү биздин талкуу кылып жаткан темага карата коомчулуктан сурамжылоо жүргүзгөн элек. Азыр биз жооп алалы, андан соң маекти улантабыз. Бул азыркы кыздардын күйөөгө кетип аткан себеби мен ойлойм, бул өздөрүнүн окуусун окуп бүтүп, жана өзүнүн карьера кылып, биринчиден өзү үчүн эме жашайм депчи, ошондуктан кеч калып калышат күйөөдөнчү. Психологияда бар го, мисалы канчалык мисалы аял киши жаш болгондо, мисалы 20-23 жаш бул нормалдуу деп эсептейт экен. Мисалы ошол учурда аял киши үй бүлө курганга көбүнчөсү үй бүлө курганда бат эле көнүкөт дейт да. Ал эми ошол убакыттан өтүп калгандан кийин аларга уже кыйын болуп калат дейт да. Мисалы бирөө менен чогуу жашоо, мисалы анткени ага чейин өзүн өзү билип, өзүнчө кабыл алып калган киши бирөөгө көз каранды болгусу келбейт деп айтат да. Көпчүлүк учурда азыркылар мисалы карьера курам дейт да. Мисалы үй бүлө куруп алып, же окуудан жок, же жумушум жок, анан балалуу болуп үйдө отургум келбейт деп айтышат да. Саламатсызбы чоңуз? Азыркы учурда кыздардын кеч турмушка чыгуусу бул тандоо болуп жатабы же тагдыр болуп жатабы? Тандоо. Ошого сиздин оюңуз? Же тагдыр. Тандоо. Менин оюмча жакшылыктын эрте кечи жок деген принципке таянышып ушул жолго барышат деп ойлойм. Бирок эми ким эмнени туура көрсө өзүнүн тагдыры да, ал өзү себепкер болот. Азыркы учурдун талабына ылайык тагдырдын буйругу болсо керек мен үчүн. Эми менин оюмча Аллахтын берген буйругу болсо керек. Ар ким мисалы Кудай буйруган убакта тиет да, андан эрте эмете албайсың. Кыздардын өзүнүн тандоосу болуш керек. Анткени кандай десем, эрте күйөөгө чыккысы келбей, кеч тийишет да, өздөрүнүн турмушун куруп, окуп, иштеп, ошентип анан кеч чыгышат деп ойлойм. Азыркы учурда эми кыздардын турмушка кеч же эрте чыгышы менимче өздөрүнөн болуш керек деп ойлойм да. Эми кээ бир мындай окуп, билим алып, эмгек кылып, азыр кичине заман өзгөрүлүп атат, чет мамлекетке барып, азыр каражат дагы биз Кыргызстан негизи эле кичинекей мындай эмелек болуп атпайбызбы? Тиги жардыраак да, мындайча айтканда. Ар бир адамдын өзүнүн пешенесинде жатканын Кудайым кайсы күн насип кылса ошол күнү турмушка чыгат да. Тагдыр эмес, тагдырды ар ким өзү тандап алат да. Окушат, анан кийин үй бүлө күткөндө окуй албай калабыз, самостоятельный болбой калабыз, кичине күйөөгө чыкпай жыргай туралы дейт да. По-моему, тандоосу. Потому что сейчас же карьера. Я так думаю, карьера, потом семья. Ал кыздардын өзүнүн да тарбиядан диндин жетпегени. Ал адам турмушту адам өзү курат. Ал кыздан дагы буйрук дагы деп ойлойм. Сөзүмдүн аягында айтат элем, бул биз үчүн жакшы эле көрүнүш, кыздар үчүн. Кыздар окуп, анан турмушка чыкканда. Тагдыры болуш керек менимче.
турмушка чыкпай жүрөт, бирөөнүн семьясын бузуп алды, башка бирөөнүн бир күндөшү ойношу болуп алды деген бир ой пикирди айтышат экен да. Эми бул ар бир кыздын өзүнөн да ойлойм. Если өзүн бага алса эмне кереги бар ага ойношту? Булар сөзсүз түрдө ойнош кетет да. Ойнош кетет? Сөзсүз түрдө ойнош кетет. Себеби дегенде нормальный кыз эркекти каалаш керек. Эгер ненормальный больной болсо, анда другое дело. Значит, ойнош кетет. Ана жөн эле жашырып жүрөт да. Келе эч ким менен жүрбөгөн, анда ненормальный. Или ненормальный, или ойнош кетет. Эмнеге сиз жыйынтык берип атасыз бирөө үчүн? Эмнеге? Бирөө үчүн эмнеге сиз жооп берип атасыз? Кантип билесиз эмнеге биз ойнош күтүшүбүз керек? Жок, эмнеге биз ойнош күтүшүбүз керек? Биз мусулманбызбы? Эмнеге биз ойнош күтүшүбүз керек? Биз деле нормальный турмушка чыгышыбыз керек. Биз деле нормальный карьераны да, семьяны да алып кеткенге биздин азыр акыбалыбыз жетет, байке, чынын айтканда. Жок, мындай, мен нормальный аял. Анан ненормальный эмеспиз, ненормальный болсо биз окубайт элек турабы? Ненормальный болсо ушунча тарбия албайт элекпиз. Физиологиясы мындай. Ненормальный адамдар каякта жашайт билесизби? Каякта жатышат билесизби ошону? Ненормальный адамдар таптакыр психический больницада жатышат, либо вообще-то бул жашоодо жок. Нормада. А сиз нормальный адамдардын андай автордук укугуна шек келтирбеңиз. Кандай сиз бизди укугуңуз бар бизди ушундай ненормальный дегенге? Мына нормада эркек аялды каалайт, аял эркекти каалайт. Нормада. Биз билебиз то, что кыздар эркекти каалайт экен, эркектер кыздарды каалайт экен. Аны биз билебиз. Бирок биз азыр деген бирөө менен ойнош бир пожалуйста, туруңуз айзатчы. Пожалуйста, ненормальный деген сөз сүйлөбөй. Бул жерде суроо узаткым келип атат сизге, Өзбек ажы. Ар бир нерсе бир Кудайдын каалоосу менен болот деген нерсе бар эмеспи? Бешенеге жазылганы болот. Ар бир адам өзүнүн тагдыры бар депчи. Анан мисалы сиз жана баардыгы тең эле баягы ойнош күтөт, же болбосо ненормальныйлар деген сөздөн бир оолак болуп туруп айткым келип атат. Балким түз жүргөндө эле турмушка чыкпай жүргөн айрым бир кыздар бар. Бирок бул да бир Кудайдын буйругу, бул да бир бешенесине жазылган бир тагдыры деп кабыл алсак болобу бул нерсени? Жок, тагдыр менен, бирок адамдар аракет кылыш керек. Мисалы, мен оокат жейин десем, аракет кылып оокат издейм да. Негизи мисалы тандабаш керек деп атасыз. Кыздар тандаганга өзү издегенге укугу жок. Ата эне карап туруп көргөзүш керек. Мына жигитке карап көр, жагабы жакпайбы. Анан кийин бул жакса бериш керек. Болду. Жагабы жакпайбы деп эле. А келип алып кыз келип алып туруп тиги менен бир жыл жүрүп, анан ой бул жаман экен деп экинчи жигит менен жүрүп, анан 5-6 жигит менен достошуп жүргөн бул харам. Кыргыздын макалы бар. Кызыма келет 1000 жигит, сүйгөн болот 1 жигит деп. Аны эмне кылабыз? Алып таштайбызбы? Это кыргыздын ушундай айтылган, илгертен 2000 жылдан бери айтылып жүргөн ушундай жакшынакай сөзү бар. Аны мен ойлоп чыгарган жок. Анан мен 1000 жигит менен жүрүш керек бем? Келет. Кызына 1000 жигит, кыздардын 1000 жигитти тандаганга кыз. Ал уятсыздык ол. Мына 2-3 жигит келсе, бериш керек, 2-3 жигиттен эле бериш керек. Эмес айтат, бунун кызы ненормальный деп. Мурдагы кезде баягы кыздарды эрте турмушка берген себеби буга бир эн аталар өздөрү кудалап, эн аталар тандап туруп аны турмушка берип коюш экен да. Ал эми учурда кыздардын кеч турмушка чыгуусунун себеби бул кыздардын өзүнүн тандоосуна коюп койгондук деп атпайбызбы? Демек бул жерде бир эн ата өзүнүн милдетин аткарбагандык болуп калбайбы? Азыркы учурда 21-кылым ар бир адам деген өзүнүн деген тандоого акысы бар, укугу бар деп кыздарды, балдарды дагы ошондой абалда коюп, ар ким каалагандай үйлөнүп, орускабы, негргеби, ар кандай улуттагы болобу ушундай үйлөнүп атышат. Себеби дегенде мунун тагдыры, мунун төөлүгү ачык айтканда өтө жакшы эмес. Себеби дегенде бул жаштар сүйүүнүн көзү сокур деп төөлүгүн ойлошпостон иш кылып атат. Анын ата энеси ошол адам багып кете алабы, бакпайбы деп ошолордун баарын карабастан эртеси ушул эле жакшынакай жаш кыздар бирөөгө келин болуп барганда өзүнүн келиндик максатын да билбейт. Барган жерине кандай кылып кайненеге мамиле кылышты, сүйгөн жарга кандай мамиле кылышты, ата энеге кандай мамиле кылышты дагы билишпейт. Кеч турмушка чыгып төрөдө ушул баласына таасири тийип калбайбы? Жок, тийбейт. Эгерде ал кыз өзүн жакшынакай алып жүрсө, эгерде кандайдыр бир жаман жолдордо жүрүп, инфекция болуп тийүү болсо, конечно, таасири тиет. Азыр 20-дагы жаштарда деле бар да. Ошон үчүн ар бир кыздын өзүнүн келечеги, тагдыры, бактысы. Сиз айтып жатасыз, кыздарды эрте турмушка бериш керек деп. Бирок Кыргызда шашылган кыз эрге жетпейт, эрге жетсе да этеги жерге жетпейт деген сөз бар эмес. Ошого сиз кандай көз караштасыз? Кандай кыз?
Эрте силер мына эрте эле барып туруп 3-4 класстан баштап жүрсүңөр жигит менен ошону айтат шашылган деп. Мисалы мына ата эне бойго жеткенче даярдап коюш керек. Силер мына жана айтып атпайбы, булар эмнеге жарайт деп. Булар 40га чейин жарабайт. Минтип жүрсөң, бу 12ге чейин уже кыз бүт бәрин билиш керек. Окаташтын бәрин. Баланы кантип орошту, кантип жалаякты жуушту бүт бәрин жеңелеринен үйрөнүп алыш керек. Берден биздин гинекологдордун баары өлүп калат, кокуй, өлүп калат дейт. 25ке чыкканча төрөсү өлүп калат. Өлбөйт эч кандай. Мына жаратылыш өзү эсептеген. Кыз киши жана этек киргенде уже жетти бойго. Уже төрөй алат. Булар келип природага каршы да гинекологдор. Биздин гинекологдор ошо атып ташташ керек. Баары только аборт кылганды билет. Бүт бәрін өлтіріп атат. Гинекологтар убийцалар булар. Сиз жалпы кыздарды, жалпы гинекологторду гинекологдун баары почти 100%. Баары гинекологдун баары убийца. Убийца. Буларды соттош керек. Вот бүт Кыргыздын нациясын өлтүрө турган болчу. Жоопту алалы. Абортлар. Момундай да байке. Сиз 9 жашка чыкканда эле турмушка бериш керек деп атасыз. Мен бул 9 жашка чыкканда турмушка бергенге мен каршымын. Например, бала деген 6-7 жашта деген бул бала. Ошо тамак жасаганды, баланы орогонду кантип үйрөнөт ал учурда? 7-8 жашта деле мисалы кичинекей ал бала. Эч ким айткан жок 9 жашта. Ким айтты? Жок, сиз айтып атпайсызбы? Ой, кыз айтты. 9 жаштан кийин уже бойго жеткен ал, уже күйөөгө бериш керек депчи. 9 жашта деген бала ал деген. Али тиги эшикке кирип чыгып ойноп жүргөн бала да. Аны менен жашабайт. Жана 13 жашта деле кино көрүп атко, жашап аткан жок. 13 жашта деле сиз айткандай 13 жашта деле турмушка бериш керек. Анан сага ошо 30га чыкканда бериш керек. 13 жашта деген бала ал дегенчи кыз. Сеники нормальный 30-та. 30га чейин жүрүсүң нормальный? Нормальный. Анда пенсияга чыкканда чыгып алып мен жашоонун баягы бардык нерсени көрүп атам жашоодочу. Бардык нерсени көрүп атам. Эми бардык нерсеге даяр болдум. Мен эми турмушка чыгам. Мына 5 миллион кыргыз баары чыгып келген. Мына силер эле келип алып туруп пенсияга чыкканда чыккыла күйөөгө. Анан көрөм төрөгөнүңөрдү. Байке, бардык нерсенин оң тарабы, сол тарабы болот да, туурабы? Бардык нерсенин эки капталы тең болот. Анан мындай эрте турмушка берип коюп ал кыздарды анан баары бир турмуштун оорчулугу болот да, ошол убакта күйөөсү менен уруш кетип анан ажырашуу эмнеден болуп атат. Эч нерсеге чыдабайчы ошол убакта. Ажырашкан наоборот, 25-тегилер, 25-те чыккандар ажырашат. Анткени 25-тегилер кайненеге моюнсуңгуз келбейт. Күйөөнө моюнсуңгуз келбейт, башы катып калган алардын мези программасы бери консерв болуп калган. Ошо жаш кыздардын наоборот, жаш кыздар наоборот сразу кайненең башкарса, ал кыздар, жаш кыздар чыдабайт ал нерсеге. Алар деген ата-энесинин жанагындай тарбиясын көрүп, жанагындай эркелигин көрүп жүргөн кыздар эч качан кайненесинин заарына чыдай алышпайт. Анткени эмне үчүн кыздар кеч турмушка чыгып атабыз? Анткени деген кыздар деген өзүбүз билебиз турмуштун кантип акча табылат, кандай болот, кийин күйөөсүн мээсин жебегидей болуп, мондай акча зар төгүп коюп туруп, жебегидей болуп. Кайнелердин баары зар төгүп коюп туруп. Кайнелер деле кайнелер айланып кетейин менин келиним. Ушул келин мага кызмат кылат. Өзүнүн кызынан жакшы көрөт келинди. Кайерде эле баары эле зар төгүп турат. 25ке чыгып алып айтышып атсаңар, конечно, зар төгөт. Келиңиз, Айгүл эже, ой пикир билдириңиз. Караганда чыгып алып, анан кийин кайнененин башына чай кайнатып атсаңар. Күйөөнүн башына чай кайнатсаңар. Жок, ажеке, сиз дагы туура түшүнүңүз. Себеби дегенде биздин мурдакы биздин ата-энелерибизде азыр кайненелер кыздарга үйрөтпөйт. Келгенде алар даяр болуп келиш керек да. Булар бала өздөрүчү. Буларды үйрөтүп, буларды андай мындай кыл дегенге биздин терпениябыз жетпейт да. Ошон үчүн деген ушу отурган болочок биздин деген келиндерибизге айтып кетерим, алтындарым, азыртан үйрөнгүлө, азыртан даяр болгула. Ошондо жашооңор оңой да болот, барган жериңер деген семьяңар крепкий болот да. Биздин конокторго дагы коомчулуктагы жарандарыбыздан бир нече суроолор келген экен, жооп алалы. Дал ушундай кеч турмушка чыкпай жүрүп депрессияга түшүп кеткен тааныштарым бар. Мына ушундай депрессиядан чыгыш үчүн психологиялык жактан эмне кылыш керек дейт? Биринчиден өзүңдүн жашооңду карашың керек. Мисал үчүн тайжең, эжекең тиги бу чык турмушка деген менен сага даяр бактын алып келип чөчөккө салып, сен оозуңа салып бербейт. Бакыт деген бул ар бир адамдын өзүнүн колунда. Жашоо, вот бүгүнкү күндөгү жашоо, сенин өткөн күндөрүңдүн результаты, анализи. Ошон үчүн депрессияга түшкөндүн ордуна өзүнүн жашоо шартын, жашоосун карасын кайрабаштан карап. Аракет кылса, аракетте берекет деп бекер айтылган эмес. Аракет кылса, 30га чыгып калдым деп отура бербестен аракет кылса чыгат. 35-те, 32-де үй бүлө курбай жүргөн жигиттер толуп тура. Кантип чыгат? Айткылачы, мен алдыда чыгабы? Мен алдыда чыгабы? Жолугат, Кудайым жолуктурат жолдон.
чыгат, эмне үчүн чыкпай Жок, сен калат? айтпайсың, өзү аракет кылса. Мына бул кыздар эми мени алгыла деп айтабы? Айтса да, мына ненормально экен деп. Кеч турмушка чыккан кыздар көбүнчө балдарга ар түрдүү талаптарды коюп тандайт эмеспи? Сиздер тандаган жигиттер кандай талаптарга жооп бериш керек? Ал чын мойнубузга алабыз, талаптар коюлат. Кеч турмушка чыгабы, эрте турмушка чыгабы, ал нерсе кыздардын бардыгы эле кыздарда жашында деле бар ал нерсе. Кайсы талаптар? Ал, во-первых, тарбиялуу болуш керек, экинчиден билимдүү болушу керек. Анткени өзүң окуп ушундай неме болгондон кийин, конечно, өзүң билимдүү, өзүң деңгээлиңде балага турмушка чыккың келет. Бардыгы эле кыздарда, окубаган кызда деле ошондой нерсе бар. Экөө тең. Анын деген лично меники, мындай мени багалабы, жашы турмушта кандай экөөбүз алып кете алабызбы? Анан биринчиден ичпеген, чекпеген деген балдарды көрүп издейбиз, бирок азыраак кандай балдар чынында эле. Келиңиз, Назгүл, сиз кандай? Сиздин талаптар? Менде талап деле жок, бирок мен ойлойм, мен түбөлүк баягы өмүрлүк жубайым, жолдошум акыл эси болуш керек биринчиден. Ыйманы болуш керек жүрөгүндө. Адамгерчилиги, аял кишини сыйлаганды билиш керек, ата-энени, жакындарын сыйлаганды билиш керек. Ошол эле учурда мени багалабы деген талап бар менде. Мени бага алса эгерде мен турмушка чыгам. Кеч турмушка чыгууда кыздар кандай кыйынчылыктарга учурап калышы мүмкүн деген экен кийинки жашоосунда, эгер турмушка чыгып калса? Кечирээк чыккан кыздар, бул чоң кыз айтып кеткендей, бүт бардык жагын карайт да. Ушул адам менин деңгээлимдегидей билими барбы, кызматы барбы, үй шарты барбы, экөөбүз болсо үйлөнгөндө жашап кете алабыз дегенчи. Ал адам дагы ойлонот, бул адам да ойлонот. Баягы кыргызда жакшы сөз бар, макал отурган кыз ордун табат, ордун тапканда да зорун табат деп. Кудай таалам бак берип койсо ал адамга, эртелигиче ал адам бактылуу болот. Кеч чыккан кыздар көнө албайт. Эмнете албайт? Көнө албайт, барган жерге көнө албайт. Потому что психологиясы катып калган булардын. Булар жалгыз жашап көнүп алган. Булар өзүнө өзү оокат таап көнүп алган. Эгоист болуп калган дейсизби? Өзүнө өзү оокат таап көнүп алган, булар чыдабайт. Булар тез эле качып кетет. Кайненесине урушуп, кайнененин тилин албайт. Кайненени теңсинбейт. Ошон үчүн булар чыдабайт. Көбү ошон үчүн ажырашат. Ушул ой пикирге карата да бир суроо бар экен, бирөтө жооп бериңизсе, убакыт соңуна чыгып баратат. Жашоо деген ар кандай болот. Кээде күйөөң өлүп калат, кээде ажырашып кетесиң. Мына ошондой учурда көп эркектер аялына кайра балдарын дагы карабай таштап кетишет. Ошондой учурда билим керек, иштеш керек болот балдарды багыш үчүн. Ошондуктан кеч турмушка чыгып, окуп, иштеп, билим алып алган деле туура деп ойлойм дейт. Диплому бар, диплом барлардын акчасы жок. Урматтуу туугандар, качан түшүнөсүңөр? Мына диплом менен ким жыргатып айлык алып атат? Ууру чиновник болуп уурдагандар эле алат. Уурдап алат, взятка алып. Нормально иштеген мугалимдики 7000 сом, 8000 сом каяктасыздар диплом менен жүрүсүңөр. Деги эле кыздар канча жаштан турмушка чыкса, өзү бардык жагын жакшы алып кете алат. Мына ушул туурасында көрсөтүүнү жыйынтыктап айталы. Келиңиз, көзүндө жайсыз жыйынтыктап. Бул мен ойлойм, если билим алам, окуйм, кийин балдарыма тоже билим берип, жашынакай карайм десе, окуп аткан кыздар үчүн 20дан ашып 28-30га чейин чыкса жакшы возраст деп ойлойм да. Это орто жаш, эң сонун жаш. Ошол убакта сен баарын таразалап түшүнө баштайсың, бирөөгө мамиле кылганды биле баштайсың. Бардык эле кыздарга айтам мен, өзүңөр ата-энеңер ишенип силерди окутуп аткандан кийин окуп дипломуңарды алып бир нерсеге жетишип алып анан турмушка чыккыла. Ошол эле учурда семьяны унутуп калбай, биргеликте алып кеткенге аракет кылалы. Адам баласынын колунан бардык нерсе келет, экөөнү тең алып кетсек болот да. Мен болсо бул кеч турмушка чыккан кыздарга жаман деле көз карашта эмесмин. Баягы отурган кыз ордун табат, ордун тапса да зорун табат дейт. Ошо зорун табып бактылуу болушсун. Бул кыздардын кеч турмушка чыгышы бул биздин маңдайыбызга жазылган нерсе. Биз андан эч кандай качып кете албайбыз. Бул нерсеге кыздар эле эмес, балдар дагы күнөөлүү деп айткым келет. Анткени азыркы биздин жигиттер кыздарды кандай десем барктабайт, сыйлабайт, же билбейм, булардын тарбиясы башкабы, баягы аларда деле ата-эне бар, аларда деле карындаштар бар. Аларды кандай көрсө, баягы кыздарды да ошондой сыйлаш керек деп ойлойм.
Мен кыргызымдын жалпы кыздарына айткым келет. Кыздарым, эч качан баркыңарды түшүрбөгүлө, багыңарды түшүрбөгүлө. Дайым бийик болгула. Силер кол жеткис ушунчалык асыл заттай балдар мамиле кылыш керек. Бул киши айткандай чындап эле деген туура эмес иштерди балдар болбосо бул кыздар каяктан аборт кылдырат эле? Балдар болбосо жигиттер сизге окшогон тиги аттуу баштуу кишилер ошондой сиз айткандай ойноштук кылып, ушундай жапжакшынакай кыздардын баардыгын тең бусуп, эмне деген гана нерселерин баарын кылып атат. Анан ошо баардык күнөөлүү мен ойлойм ушу эркектерден деп, себеби дегенде силер деген бизди сыйлап, кыздарды өтө бийик, улук көрсөтсөңөр, биздин кыздар да ыйлабайт эле, биздин кыздар дагы жанакындай абортторду кылбайт эле, балдар дагы деген ар бир кызга деген өтө аярлуу мамиле кылат эле. Көп баскан аяк бок базат дейт. Тез чыгыш керек. Мисалы мына айылда жакшынакай эле жашап атпайбы? Мектеп бүткөндөн кийин ала качып барып эле жашап атат. Үйлөнө калып эле жашап атат. Анан келип эле бага албайт. Апаларыбыздын бүт баары 17ден мурда чыккан апаларыбыз. Жакшынакай эле болду апалар. Бизде 8ден 9дан биздеги кишилерди өстүрдү. Бүт оны профессорлордун бүт баары мына Надырбек Алмок айтат. Менин энем, чоң эне, менин энем 13 жашында келген, 14-ндө мен төрөлгөм деп. Бул келип эле булар бүт баары бага албайт, анан минт албайт деп эле жүрөт. Ошол убакта биздикиндей шарттар жок болгон. Мынандай костюмшум жок. Биздикиндей машиналар жок. Ушундай шарттарда жакшынакай эле үйлөнүп, жакшынакай жашап келген. Ошон үчүн айтам, тезирээк чыкла. Анан кийин чыга албай каласыңар. Ыйлайсыңар анан. Мынау экөө жөн эле силердин алдыңарга мындай жакшынакай сөздөр сүйлөп атат. Ачында өз бекинип алып ыйлайт булар. Чоң рахмат. Мына ушундай чоң талкуудан кийин бүгүнкү көрсөтүүнү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр сиздин багыт.